Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздердин назарыңыздарда күн тартибинде берүүсү. Бүгүнкү күн тартибинде негизги маселе катары бир нече мыйзам долбоорлору талкууга коюлган. Ошол мыйзам долбоорлор боюнча биз айрым депутаттар менен маектешмекпиз. Ал эми ушул талкууланып жаткан маселелердин негизгилеринин бири болуп, ишкердик субъектилерди текшерүүчүлөрдүн азайтуу боюнча дагы маселе каралып жатат. Бул боюнча дагы ушу биз депутаттарга суроо узатсак. Саламатсызбы? ишкерлер боюнча ишкерлердин жанагы ишкерлердин субъектин коргоо боюнча алардын регистрация болгон административдик жанагы жол менен чечүү маселеси бул жакшы негизинен. Бирок ошол административдик жол менен жанагы регистрацияны каттоону чечүү ушул мыйзамдын негизинде кое турган болсок, ал узарып кете турган болуп атат да 90 күнгө чейин. Баарын процедураны өткөнгө чейин бул ишкер үчүн өтө чоң убакыт. Анан административдик жол менен гана чечкенде көп ишмерлердин кызыкчылыгы корголбой калышы мүмкүн. Ошон үчүн биз аны кайтардык. Ушундай сунуштап атабыз. Бул Мирлан Женчироевич жакшы айтты ушул багыт боюнча ишкерлерге жанагы сот аркылуу чечүү катары менен мүмкүнчүлүгүн берүү маселесинде. Мисалы үчүн кааласа жанагы административдик жол менен чечет, кааласа сот аркылуу иши кылып, бул ошол ишкерлерди маселесин каттоо боюнча маселесин тез чечүүгө жол ачып мүмкүнчүлүк берет да. Саламатсызбы Кенжебек Сакмынович. Могу бүгүнкү азыр жаңы эле талкууланган коррупциялык укук бузуулар тууралуу билдирген жарандарды коргоо жөнүндө мыйзам долбоорун талкууладыңыздар. Мунун максаты кандай, дагы аткарылышы кандай болуш керек? Эми бул азыр мыйзамды экинчи окууда карап чыктык. Бунун максаты ушул коррупциялык укук бузуулар бар болгон фактылар жөнүндө биздин жарандар билдирсе, ошол жарандарды коргоо жөнүндө атайын мыйзамды иштеп чыгып депутаттар киргизип, ушуну экинчи окууда карадык. Бул 30%. Эгер мисалы коррупциялык иш-чаралар жөнүндө биздин жаран билдирсе, ошол жерде канча сумманы мисалы пара болобу же болбосо мамлекеттик бюджеттен ошол мындайча айтканда сол жака кете турган сумма болсо, ошол билдирген жаранга 30%ын бериш керек деп атат. Ал соттун аныктамасы менен. Албетте бул жерден мен маселе көтөрдүм. Бул мыйзам аларды билдирген жактарды коргоо жөнүндө болуп атса, ал эми ошол жарандарды коррупциялык иш-аракеттер боюнча билдирүү жөнүндө мыйзам жок бизде. То есть биздин жаран кантип билдирет? Кайсы укук коргоо органына барат? Же айыл өкмөткө барабы? Мына баланча мынчаны жейин деп атат депчи. Анан кийин анын тартиби кандай болуш керек? Эгер эртең бул жерде коррупциялык мисал деп атканым, мисалы оперативный биздин укук коргоо органдарынын кызматкерлери бир кылмыш ишин аныктап атса, ошол жерден сговорго барышы мүмкүн. Так, 1 миллион сом кетейин деп атат парага. Давай бир тааныштарды билдиртип коелук деп туруп, оперативдик маалыматы менен аны арыз жаздырып коет. Булар чынында кармайын деп аткан, алардын милдети, ыйык милдети. Бирок алар ошонун 30%ын алуу максатында ошол коррупциялык жакка өзлөрү барышы мүмкүн. Мына ушул нерселер такталган эмес да. Мындай маалыматтарды колдонсо болбойт, же болбосо мындай жазаланат дегендер жок. Ошондуктан сын пикирлер болду, бирок азыр экинчи окууда добуш берүүгө жөнөтүлдү. Ошо коррупциялык билдирүүнү берген жаран эгерде жалган билдирүү берип калган болсо, ал жагы кандай болот? Ал жагы бул мыйзамда так мындай аныкталбаптыр, бирок баяндамачылар айтты, ал мыйзам чегинде жалган билдирүү берген үчүн жооп берет деп. Бул жерде коллегалардан бир топ сын пикирлер түштү. Анда эртең өзүнүн жетекчисине анын кол астында иштегендер арыз жазып баштайт. Анткени ким билдирсе ошол коррупциялык иш-аракеттер жөнүндө аны 3 жылга чейин жумуштан алууга болбойт деп жазылып тур бул мыйзамда. Биз айтып атабыз, бул коррупциялык элементке алып келет. Бирөөдү жумуштан кетирейин деп атса, эртең ал начальниктине арыз жазып коет. Мына ушул пара алайын деп атат деп. Же болбосо мүмкүн бир киши экинчи кишине кыргызда карыз алмай бар да. Карызын берип атса ошол жерден мынакей жатка алып атат деп карматып, өзү 3 жыл ордунда жумуштан кетпей калып калуу мүмкүнчүлүгүн алып калышы мүмкүн. То есть мыйзамды да мен айтып атам, бир аз дагы бышырып жетилиш керек. Жанагы ушу билдирүүнүн методикасын иштеп чыгыш керек да. Кандай болуп билдирет, кимге билдирет, кайсыл максаттарда, кайсылар билдирүү болуп эсептелинет, 30% бере турган, а кайсылар эсептелбейт. Антпесе эртең биздин коргоо органдары пара ала тургандарды, жана мен мисал кылдым, Ген прокуратуранын Арпачиев деген 100 000 доллар менен кармалбадыбы? Ал республикалык бюджетке түшкөн жок да. Демек республикалык бюджет ошону билдирген кишиге 30 000 долларын кайтарып бериш керек да. Бирок ал колдоого алынды, экинчи окууга добушка жиберилди. Рахмат. Саламатсызбы? Саламат. Өкмөттүн бүгүнкү сиздерде талкуулана турчу
маселелеринин бири бул чет өлкөдөгү эмгек мигранттарынын коопсуздугу боюнча болуп атат да. Бул боюнча кандай? Мисалы мына биз жайында барыбыз күбө болдук. Бир орус жараны ушу Кыргызстанга келип, бир милициялар ушул алдап ошолор тоноп кетти деп, ушул губернаторго чейин чоң маселе көтөрүп, мындай колдоо көрсөтөбүз да. Анан биздин жарандар чет өлкөдө жүргөндө өрттөнүп атса дагы бир ошол жерде карап койбойт. Анан кийин дагы ошол боюнча мындай чара көрүп, бир жыйынтыгын айтып, мындай расследование болду деп дагы айтып коюшпайт да. Анан биз бул жерден ошол жарандарыбыздын кызыкчылыгын, себеби баарыбызга маалым, Кыргыздын көптөгөн жаштары ушу чет өлкөдө өтө оор шартта иш кылып атышат. Алардын тапкан тыйынына чейин ушу кайра бизге Кыргызстанга которушат. Анан ошол жарандардын өздөрүнүн ал жакта жеңилдетүү шарттары менен жана ошолордун иштеге мындай шарт түзүшүн ушу биздин өкмөт приоритеттүү маселеге катары коюш керек. Себеби ачык айтканда биздин өкмөт иштебей ошол жарандарыбыз $1 миллиард берип атат жылына. Анан ошолорго дагы бир тиешелүү камды көрбөсөк, эртең ал жарандарыбыз, ал биздин жарандар. Ошон үчүн өкмөткө дагы ошол маселелерди коебуз. Мына өткөндөгү өрт кырсыгы дагы көрсөттү биздин жарандардын ал акыбалын. Ошолордун бир кандай десек, мындай элементарный пожарный да башка бир страховка да албаптыр. Бир жапчаш кыздар ошол пожарный бир мындай окууларында өтпөптүр, пожарный безопасности да билишпейт. Ал жарандардын ал жакта иштеп атат, учету барбы, ким каякта. Мисалы бүгүнкү күндө по неофициальным данным Америкада ушу жүргөн кыргыздардын 90% ушул мындай нелегалдар да. Алардын визалары бүтүп калган. Бирок ошол жер жашынып, качынып жүрөт. Биз Америка Кошмо Штаттарына барып посол менен сураганда, мен алар менен ишим жок дейт. Себеби алар официально кайрыла албайт. Алардын документ. Ал жарандарыбыздын маселелерин, ошондой жарандарыбыздардын бир учету барбы? Чет өлкөдө жүргөн жарандардын эмне көйгөйлөрү бар? Бул жөн эле өздөрү бир тууганча чогулуп, диаспора кылып, бири-биринин көңүлүн айткандан башка, мына көчө кабар болдук, 400дөн ашык ушул чет өлкөдөн баягы гроб 200 келиптир. Жок дегенде ошолорду мындай акча чогултуп ушул жер туугандары кылбай, ошолордун бул жерде өкмөт өзүнүн мойнуна алыш керек, бюджетке алып, эми ал жакка баргандан кийин кырсык болду, башка шарт болду. Жанагындай көп адам каза болгондон кийин анан бир нерсени кыймылдап калбай, бир болобу, эки болобу ошондой жарандарга, биздин кыргыз жарандарга ошол ошондой чатак иштер болгондор болсо, өкмөт бюджетке алыш керек. Мен да ошо сунушту айтат элем. Чоң рахмат. Ошондой эле бүгүн саат 2-де өкмөттүк саат белгиленмекчи. Анда бир нече маселелер камтылган. Бул боюнча Жогорку Кеңештин аппаратынын башчысынын орун басары Сүйүнбек Касмамбетовго суроо салсак. Сүйүнбек Сапарбекович, бүгүн түштөн кийинки убакытка ушул өкмөттүк саат белгиленип атат. Анда бир нече маселелер камтылган экен. Ошол боюнча ошонун процедурасы кандай болот? Азыр мындай болот. Жай мезгилинде депутаттар округтарда жолугушуп келишти, көптөгөн депутаттар менен. Андан кийин сентябрь айынын башында дагы көчмөн оюндар болуп катышып, ошол учурда көтөрүлгөн маселелердин көбүн аппарат аныктап чыктык. Депутаттардын сүйлөгөн сөздөрүндө, койгон талаптарында, жолугушуучуларында айтылган ой пикирлерди эске алсак, ушул биз бүгүн күн тартипке киргизип жаткан жол кырсыгынан көп жабыркаган транспорттук маселелер, ошо транспортты пайдалануу, ушул жактагы андан кийин сырткы биздин мигранттарыбыздын укуктук коргоо жактары кандай болгон, ошондой эле айрым чек ара маселелери жөнүндө пикирлер абдан көп айтылган экен. Ушул пикирди анализдеп биздин Жогорку Кеңештин жетекчилиги менен биргелешип ушул сунуштарды өкмөткө жөнөттүк. Өкмөт макул болуп, ушул айтылган маселелер боюнча бүгүн саат 2-де алар бизге маалымат беришет. Маалымат алдын ала биздин комитеттерде да каралды, даярдалды, эри талкуулар өткөрүлдү. Бул боюнча өкмөттүн өкүлчүлүгү менен дагы алардын тиешелүү структуралары менен да мен жолугушууларды өткөрүп, бүгүн ошол токтом долбоор палатага киргизилет. Кыргыз Республикасынын премьер-министри сүйлөп бүткөндөн кийин талкуу болот, бир аз суроо жооптор болот. Анан ошол негизинде комитет даярдаган долбоор сунушталат. Негизинен ушул 4 маселенин тегерегинде кеп болот.
бул өтө актуалдуу бүгүн баардык массалык маалымат каражаттарында да талкууланып жатат. Ошон үчүн премьер-министр дагы бул маселени өтө кооптуу, жооптуу деп туура көрүп, ушуга даярданып келип атат. Чоң рахмат Сүйүнбек Касымбаевич. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер күн тартибинде программасын көрдүңүздөр. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуздар.